Көк бөрүдөгү тополоң калысты жалданган топтон куткарып калган милиционердин абалы кандай? Төлөйкөн ат майданында кызычуудан кийин ооруканага түшкөн милиция кызматкеринин абалы туруктуу. Бул тууралуу Турмуш басылмасына Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынан билдиришти. Маалыматка караганда баштапкыга караганда абалы жакшы, бейтап ушул жуманын аягында ооруканадан чыгарылышы мүмкүн. Милициянын ыкчам чара көрүү атайын отрядынын СОБР кызматкери нейрохирургия бөлүмүндө дарыланып жатат. Ал Турмуш басылмасынын кабарчысына жалданган топ калыстарга келе жатканда каптал калысын коргоп калгандардын бири болгонун айтып берген. Каптал калысына топ адамдар келип калды, аны аттан түшүрүп бери алып чыктык. Бирөөнүн калыстын кийимин алмаштырыш керек деген ой чыгып калды. Анан жанындагылардын эч кимси формасын бербегендиктен мен калыска формамды бердим. Ал кепка кийип адамдардын тобунан оңой кутулду. Ал эми мени курчап алган кесиптештерим менен кошо жолго чейин кубалап барышты. Ат майдандан эшикке чыккандан кийин жарандык эле унаага отурдук. Унааны да айдатпай коюуга аракет кылышты. Унаада атасы менен баласы бар экен. Атасы аксакал кишини сыйлабайсыңарбы деп унаа менен ал жактан чыгып кеттик деген ал. Кече 4-сентябрда Ош областык ички иштер башкармалыгынын басма-сөз кызматы Төлөйкөн ат майданында кызычуудан кийин жалпы 65 жаран кармалганын билдирген. Маалыматка караганда кармалгандардын ичинен 54 жаранга укук бузуулар жөнүндө кодекстин 126 беренеси, майда бейбаштык менен протоколдор түзүлдү. 9 жаранга кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси бейбаштык менен кылмыш иши козголуп камакка алынды. Ал эми 5 жарандын баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка калтырылды. Учурда 2 жаран сурак берип жатат. Ошондой эле ыкчам тергөө тактоо иштери улантылууда. Депутат Тазабек Икрамов көк бөрүнүн эрежесин өзгөртүүнү сунуштап жатат. Эл өкүлү мындай өзгөрүү элдин аймак аралык бөлүнүүсүн алдын аларын айткан. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Накимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов көк бөрү оюнунун эрежесин өзгөртүүнү сунуштап жатат. Депутат чуу менен аяктаган соңку оюндан кийин көк бөрүгө башка өң берүү заман талабы экенин жазды. Ал мындан ары облустук командаларды түп тамырынан жоюп, клубдук командаларды түзүүнү сунуштап жатат. Клубдук команданын мүчөлөрү ар бир региондон тандалмакчы. Эл өкүлү мындай өзгөрүү элдин аймак аралык бөлүнүүсүн алдын аларын айткан. Ошондой эле курамына облустардан улакчыларды албаган командаларды оюнга катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу каралат. Колдоочулар, фанаттар аймак аралык эмес, клубтар аралык болуп, жалпы көрөрмандар аралашып, чыр-чатактын чыгышын алдын алат. Ар бир облустан улакчыларды курамына албаган командаларды оюнга катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу зарыл. Ошол эле учурда мындан ары көк бөрүнүн эл арасына кеңири жайылтуу, жаш улакчыларды өстүрүү максатында айыл, район аралык оюндарга чек койбойлу. Мен бул сунушумду эске алып, тиешелүү жетекчилер жана министрлик бул жобону тез арада иштеп чыгат деп терең ишенем, деди эл өкүлү. Депутат кайрылуусун Маданият министрлигине, Көк бөрү эл аралык ассоциациясынын президенти Курманкул Зулушевке, Көк бөрү федерациясынын президенти Талас Бегалиевке жолдогон.